15-bölüm. Anan asmandan dağı bir ulu jana ukmuş nerseni gördüm. Akırkı jeti kırsıktı karmap, jeti perişte turuptur. Akırkı degenimdin sebebi, uşunu menen Kudaydın kары ayağına çıkmakçı. Andan keyin ot aralaşkanday bolup körüngen aynek dengizdi gördüm. Oşol aynek dengizdin jeginde Kudaydan algan arfaların karmap, jırtkıştı, anın esteligin jana atının sanın jengender, Kudaydın kulu Musa'nın jana kozunun ırın ırdap duruştu. O kudrettүү биздин Кудай эгебиз. Кандай улуу, кандай укмуш иштериң. О элдердин падышасы, чынында адилеттүү, акыйкаттуу жолдоруң. О эгебиз, барбы сенден коркпогон? Барбы сенин даңктабаган ысмыңды? Анткени сен жалгыз өзүң ыйыксың. Айкын болду senin adil işlerin, emi bardык elder gelip aldığına, жүз төмөндөп табынышат бардыгы. Ушундан соң мен асмандагы касиеттүү чатырдын эң ыйык жери ачылганын көрдүм. Таптаза, жалтылдаган зыгыр кездемеден кийим кийинип, алтын кемер курчанган жети периште жети кырсыкты көтөрүп, ошол эң ыйык жерден чыкты. Ошондо 4 жаныбардын бирөөсү аларга түбөлүктөн түбөлүккө жашаган Кудайдын кары толгон 7 алтын идиш берди. Эң ыйык жердин ичи Кудайдын улуулугу менен кудуретинен чыккан түтүнгө толуп чыкты. 7 периштенин 7 кырсыгы бүткөнчө эң ыйык жерге эч ким кире албады.